Күтүлгөн кат. Турмушта болгон окуядан алынды. Кеч күз болчу. Асман булуттанып, шамал эски үйлөрдүн чатырын сыдыра согуп, айыл ичинде бир тынчсыздык бардай сезилчү. Айылдын четинде жалгыз жашаган Айнагүл апа ар күнү адаттагыдай эле почтальонду күтүп отурчу. Анын күтүүсү жөн эмес эле. Бүгүн келет, бүгүн сөзсүз келет, деп өзүн өзү шыбырап, терезеден жол карайт. Айнагүл апанын жалгыз уулу Бакыт 10 жыл мурун шаарга кеткен бойдон кайтып келген жок. Башында кат жазып, телефон чалып турчу. Кийин акырындык менен үнү өчүп, каттары дагы токтоп калган. Бирок апанын үмүтү эч качан өчкөн жок. Айылдагылар: "Апаке, ал балаңыз кайтып келбейт го", дешкенде ал башын чайкап: "Жок, жок, жүрөгүм сезет. Ал тирүү. Ал мага сөзсүз келет. Кат жазат", деп жооп берчү. Ошентип жылдар өттү. Бир күнү айылга жаңы почтальон келди. Жаш жигит. Ал Айнагүл апанын үйүнө биринчи жолу кат таштаганы келгенде, апанын көзүндөгү үмүттү көрүп, бир аз токтоп калды. "Балам, мага кат барбы?" деди апа титиреген үнү менен. Жигит башын чайкап: "Жок апа, бүгүн жок". Айнагүл апанын көзү жашылданып кетти. Бирок ал кайра жылмайып: "Эч нерсе эмес, эртең келет апа", деди. Ушул күндөн кийин почтальон жигит күн сайын ушул үйдүн жанынан өтүп бара жатып, апанын жол карап отурганын көрүп жүрдү. Бир күнү ал чыдабай кетти. "Эгер кат жак болсо дагы, кат келбесе деле, эмне үчүн мен жазып бербейм?" деп ойлоду. Ошентип ал биринчи катты жазды. "Апа, мен жакшымын. Сизди сагындым, жакында барам", деп жазып койду. Эртеси күнү ал катты алып алып, апага алып келди. Айнагүл апа катты колуна алганда, колдору титирип, көзүнө жаш толду. "Балам, бакытым менин", деп катты кучактап алып, кайра окуп, ыйлап жиберди. Ошондон кийин почтальон жигит ар жума сайын кат жазып турду. Ар бир катта уулунун үнү бардай сезилчү. Айнагүл апа кайрадан жашап кеткендей болду. Бирок бир күнү жигит кат жазбай калды. Ал чындыкты жашырып жүргөнүнө уялып, өзүн күнөөлүү сезди. Ошол күнү апа дагы жол карап отурду. "Бүгүн кат барбы, балам?" деди акырын. Жигит унчукпай туруп калды. Көзөрү жер карап: "Кечирип коюңуз, апа. Ал каттарды мен жазган болчумун". Ортодо жымжырттык өкүм сүрдү. Шамал гана угулат. Бир нече секундтан кийин Айнагүл апа жай гана жылмайды. "Мен билчүмүн", деди. Жигит таң калды. Сиз билчү белеңиз?" Апа башын ийкеп: "Ооба. Ар бир каттан сенин жүрөгүңдү сездим. Бирок ошол каттар мага жашоого күч берди. Сен менин уулум болбосоң дагы, адамгерчилигиң менен уулум болуп калдың". Жигиттин көзүнө жаш толду. Ошол күндөн кийин Айнагүл апага жөн гана почтальон эмес, чыныгы уул болуп калды. Ал апа эми сырттан кат күтпөй калды. Анткени анын күткөн адамы жанын деле.